8 августтан 18 августка чейин бүгүнкү күндө ошо Кыргызстандын аймагында эл аралык жарандык коргонуу уюмунун ошо суучулдар курсу өтүп атат. Курска болсо ошо 10дон ашык мамлекет Кыргыз Республикасынын Өзбекче балдар министрлигинин суучулдары атайын курсту өткөзүштү. 10 күндүн ичинде 8 метрге, андан сырткары 15 метрге, анан 30 метрге түшүргөн боюнча курстар өткөзүлдү. Курстардын негизинде ошо тиешелигине жараша ошо сертификаттар тапшырылды. Тапшырылган сертификаттардын баары дагы түрлөрү башкача, ошо 30 метрлик, 15 метрлик ар биринин өзүнүн даярдыгына жараша иштер жүргүзүлүп, ошонун негизинде сертификаттарды алды. Бул болсо 10-чу жолу ушундай болгон курстарды өткөзүп келебиз жыл сайын. Бүгүнкү күндө айта кетчү нерсе, ошо 2017ден бери Кыргыз Республикасы ошо эл аралык жарандык коргонуу уюмунун эл аралык ошо аткаруу комитетинин төрагалык кылып келебиз. Ошонун негизинде баягы бул өлкөнүн дагы имиджине дагы аябай мындай жакшы таасир берет деген ойдобуз. Жыл сайын жүргүзүлүп аткан иш-чаралардын баары тең мындай потенциалын жогорулатып, жылдан жылга ошо жанакы курстун сапаты жогорулап атат десек болот. Ну, я считаю, что такие сборы очень плодотворные. Жаңы багытта тажрыйба алмашуу максатында өткөн бул окутуу баардык чет өлкөдөн келген суучул куткаруучулардын кесиптик билимин арттырды. Ошондой эле өз ара суучулар иши жаатындагы мамилени бекемдеп, туруктуу байланышты, эң мыкты шартты түзүп беришти. Ушул тренингди уюштурган уюштуруучуларга жана бизге өзгөчө ыкмаларды бөлүшкөн кыргыз суучулдарына терең ыраазычылыгымды айткым келет. Поэтому погружения были интересные. Спасибо организаторам за этот курс и за возможность такого международного общения. This is my first time here in Kyrgyzstan Republic. Биз бул атайын курстан көп нерсени үйрөнгөнгө жетиштик. 10 метр тереңдиктен 30 метр тереңдикке чейин көл астына кирип чыктык. Биз сууга киргенге чейин жана суудан чыккандан кийин дагы медициналык кароолор өтүп жатты. Кыргызстандык суучулдардын тажрыйбасы көп нерсени үйрөттү. Examination before and after every training course, every training and every dive.